Садикке баратканда жүрүп пахта үйрөнөсүң. Саламатсыздар. Учурашалым. Жакшы турасыздарбы? Саламатсыздар. Кандайдан баштайбыз? Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшысыңарбы? Кудай буйруса пахта пышты, дыйканчылык. Мына пахтаны эгип атканда бүгүнкү мына пахта тер бергени, кудай калса баштап бергени биздин облустубуз жетекчиси, облустубуз Ош облусунун губернатору Жылкыбай Узарбек Казиевич келип, ошол келип катышып, ана биз айттык эми сиз эми облус жетекчиси келип бир баштап бериң сезонуңузду деп. Чигит эккенде дагы Узарбек Казиевич өзү келип эгип берген. Мына коммунизмде Алиянаровда мына бүгүн келип, ошонун жыйынтыгы мына теришти баштап бериң деп биз сурандык. Ал киши келип ана көрүп, силер менен жолугушуп, ушул ишти баштайлы деп келген. Анда Узарбек Казиевич өзүңүз бир айтып ана бир бата берип туруп баштайбыз эми. Чыгып сүйлөдүм. Эми быйыл түшүмгө мына азыр айтып атышат, буюрса жакшы болот деп үмүт кылалы. Түшүм жакшы болсун, баасы кымбатыраак болсун. Баракаңыз берсин. Эрте жаздан бери менет кылган дыйкандардын эмгеги акыбетин айтып, өзүңүздөргө бала бакыраңыздарга неберелерге жумшалсын да, баары жакшылыкка жумшалсын. Ар дайым асманыбыз ачык болуп, элдерибизге күн Кыза? муну меле кийип элетерсек болбойбу? Боло берет. Эми просто кийип койсоңуз деле боло берет. Эми баягы Берген башка да баракаңыз. Берген алдын окуучулугу да ham. Пахтаны Полишер бар, мана бул кирип турду. биз эми пахта терип чоңойгонбуз баарыбыз. Boyundu kino. Bunu ortaya atasan. Келеги сайын ичинде чыгат. Ошо сайылса иштетергениңиз билинет да. Анага сала бересиң. Амин. Берекесин болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Atski turut da bu. Bagani kolu. Ana da kolu. Тут берет de klasta. Ana zavetlerinde. Ana bir sekin Asını öğretmeyin. Ya normal katı öyle de bilesiz o mezgilde. Oğul balalar teranmaz da. Salvam tartıp koyardı kançamış. Toprak. Мына бүгүн ушул Араван районунда Семхоздун ушул пахтаны жаз айында келип өзүбүз эктигиле башын. Ырым кылып бүгүн келип баштап атабыз терминде. Жалпы эл журт менен баардын маанайы жакшы. Мындай айтсак майрамдык десек болот. Анан түшүмдүүлүгү боюнча дагы эми мен буга чейин деле пахтаны билчү эмес элем да. Жакы келип көрүп атам. Мына адистерден сурап атам, быйыл кандай болот десем, түшүмдүүлүгү былтыркы караганда кичине жогору болот деп атат. Анткени баягы канча пахта экенин эсептеп башын көрүп анан түшүмдүүлүгүн да көрүп атышат. Сапаттуулугундачы. Анан биз дагы айтып атабыз, ошо үмүт кылабыз деп. Дыйкандар да ошодо үмүт менен ошо түшүмдүүлүгү жогору болсо, анан баасы бүгүнкү күнгө аныкталды экен. Эми былтыркыдан кем болбойт го деп атабыз. Былтыркыдан кичине 1-2 сом жогору болсо дагы кичине жакшы болот да, ушул тетиги жаздан бери кылган эмгегин үзүрүн көрүп, дыйкандар да ушул пайдасын көрсө жакшы болот деп атабыз. Анан жылдан жылга мына областта пахтанын аянты жогорулап атат, көбөйүп атат. 2017 жылы 8,5 миң гектар болсо, былтыр 10 миңден ашкан, быйыл 11 миң гектардан ашык эгилди да. Эгер жакшы болуп, быйыл да баасы жакшы болсо, анда келерки жыл андан да көбөйөт деген ишенич бар. Анан сиздер ойлоп калбагыла пахтаны баштайгалы ушунча тербейди деп. Менин жардамчым анан кичинекей уулум да жардам берип атат. Ошондон көбөйүп кетип атат да биздики. Ошо жакшы. Эми бул баягы кандай десем, рынок өзү мындай ылайыктайт экен да, рынокко жараша болот. Мына бул спрос боло баштады ушул пахтага. Ошондуктан көбөйө баштады да. Баасы да жогорулай баштады. Анан эми жакында буюрса Ош шаарында билесиздер, баягы Кыргыз текстиль компаниясы ишке кирген турат мына деп. Толук цикл менен ишке кирип кетсе, алар өзлөрү мындай кызыктар болот да. Мына бул биздин дыйкандар, багбандар менен келип иштеп, заказ кылып, мына мынча жерге отургузгула, үрөнүндү алып келип беребиз деп атат. Жаңы технологияларды киргизебиз деп атат. Эми үчүн энди алар ушул полный циклды жасайбыз деп атат. Жип беребиз пахтадан, жиптен кездеме жасайбыз, кездемеден кийим тигебиз деп атат. Ошонун баардыгы баягы Союз убагындагы атактуу ХБКны
жаңы эми айтканда заманбап ХБКны курган акчат да 7000 жумуш орду түзүлгөн да ошол жерде. Ошол ал өзүлөрүндө эле 7000. А биздин дыйкандардын иштегенин кошсок бир топ мындай айтканда жакшы кандай десем бир жакшы шарттар түзүлөт да. Анан ошондойлор бараткандан кийин ошо жанагы рынок өзү эле ылайыкташтырат дегеним ошо да. Рахмат. Ana çıkıyor ya. Çeken topa. Ah, yiyecek yanımızı gelsin. 아, 수박도 이게 요만데. 이 요만 수박도 이게. Başını götürmek. Ha.